азыркы миграцияда жүргөн жарандарыбыздын балдары калып кетүүдө деп атышат. Ошондо ата энеси миграцияда жүрүп калган канча балабыз бар? Ошонун саны барбы? Региондор боюнча, областтар боюнча, жада калса район боюнча бөлүнгөнү? Мамлекеттин көзөмөлүндөбү, ошондо Минсоцтруктун көзөмөлүндөбү? Аябай мындай зордук зомбулук көп болуп атат да, ошол балдар кимдин көзөмөлүндө? Эльвира Жыргалбековна, бизде учету бар, бүгүнкү күндө 106.975 бала мигранттардын балдары туугандардын колунда болуп атат. Албетте эми ар бирине үймө үй жүрүп, ар бир баланы мониторинг кылганга бүгүн биздин тилекке каршы физически мүмкүнчүлүгүбүз жетпей атат. Мына кече күнү эле комитетте биринчи күнү биз дагы бир жаңы балдардын кодексин жаңы редакциядан карап көрдүк. Ал жерде кээ бир райондордо бизде бир ушу балдар боюнча иштеген адисибизге 57 миңден балдар туура келип атат. Ошондуктан өзүңүздөр түшүнүп атасыздар, канчалык бул бүгүн мындай физически возможно или невозможно, муну сиздер өзүңүздөр. Улукбек мырза, мен буну эмнеге сурап атам? Анткени деген ошол 160 миң балдарыбыздын баардыгында колунда документтери барбы? Туугандарына таштап кеткен учурда доверенность ташталабы же кандай болот? Ошол мыйзам чегинде кандай кылынып атат да? Ошол 106 миң баланын ичинен болгону 496 бала гана мындай расмий түрдө башка бирөөгө опекага таштап кеткен, калгандарынын документтери жок. Ошондо 150 миң баланын документтери жок. 150 миң эмес, 106 миң. Сиз азыр 496 дедиңизби? 106 миң 695 бала деп айтып атам. 106 миң. Ошондо канчоосу документсиз дедиңиз? Ошонун ичинен 500гө жетпегени гана баягы расмий түрдө доверенностьтери жок. Тиги попеченияга бирөөгө опекунствого өткөзүп берген да, калгандары расмий түрдө бирөөгө дайындап кеткен эмес. Түшүнүктүү. Сиз азыр айтып атасыз, балдар кодекси боюнча бизге мындай суроолор келип түшүп атат да, балдар кодексинен бүт балдарды санап кетип туруп, эмнеге балдар үйүндөгү жетим балдар саналбай калып атат? Анан пост интернатное сопровождение эмнеге кылынбайт? Мисалы деген ошол жетимдер балдар үйүнө канча жашына чейин кармалат? Мектепти бүткөнгө чейин каралат. Ошондо канча жашка чейин? 17-18 жашка чейин. 18 жаштан кийин жумуш таппаса, булар деген талаада калып калат шабы? Жок, талаада калбайт. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, көпчүлүк ушул интернаттык типтеги балдар үйлөрү булар билим берүү министрлигинин карамагында. Ошол эле биздин профтех лицейлер дагы билим берүү министрлигинин карамагында. Көбүнүн эсе ушул профтех лицейлерге өтүп, ал жерде жатакана менен стипендия менен дагы камсыз болуп атышат. Ошону менен бирдикте эле бир кесипке ээ болуп атышат. Быйыл канча балабыз ошол интернатты аяктап бүттү да? Канча балабыз детдомдон чыкты? 17-18-тен. Мен азыр бул маселеге даяр эмесмин, мен сизге тактап айтып коеюн. Эмнеге мен айтып атам? Анткени деген сиз айтып атасыз, алар деген образованияга, тиги тех институттарга кирип кетип атат деп. Бирок тапшырбай калса, жумушсуз калып калса, үйсүз калып калса, булар каякта калып атышат деген суроо да. Анткени биз деген милицияга, таможниктерге үй салып берип атабыз, бирок деген жетим балдарыбызга үй салынган жок да. Туура. Эльвира Жыргалбековна, сиз жакшы билесиз, биздин министрлик турак жай менен камсыз кылбайт, жер менен камсыз кылбайт, муну жергиликтүү бийликтер ишке ашырат да. Ошондуктан биз бирок сиз бул маселени өкмөттөн көтөрүп атасыздар да. Маселени көтөрүп атабыз, коюп атабыз. Бүгүнкү күндө биз жеке мындай меценаттар менен иштешип кылып атабыз. Кудай буюрса, быйылкы жылдан баштап бир меценат чыгып атат. Бизде 35 баланы мен өз карамагыма алып, контрагындагы, жатаканасындагы жогорку окуу жайларга окутуп берем деп, биз азыр ошо келишим алкагында иш алып барып атабыз. Жеке тараптан. Мамлекет тараптан азырынча андай саясат, андай мүмкүнчүлүк жок. Мамлекет тарабынан өзүңүзгө белгилүү болгондой 100 орун баягы мамлекеттин эсебинен квота каралган. Атайын ушул жетим балдарга, эгерде ошол балдар мындай каалоосу болуп, ошол окуу жайга өтсө, ал жерден жатаканасы дагы, стипендиясы дагы аларга каралат. Ошону менен бирдикте эле өзүңүз жакшы билесиз, 23 жашка чейин баягы жетим балдардын биз тарабыбыздан төлөнүп аткан жөлөк пулдары токтотулбайт.
мен бул маселени эмнеге көтөрүп атам, парламенттен депутаттардын баардыгы эле бир сыйра айтып кетсе керек, үйлөр салыныш керек, буларды биз сыртка чыгып анан криминалдын эми кучагына түртүп салбайлы деген сөз да. Ошол суроо болуп атат да, анткени жумушсуз же окуусуз калып калса булар деген сыртта калып атат.